Коррупцияға шектеліп, президент Садыр Жапаровтың туғаны Улан Жапаров қармалды деген маалыматты кече 6 июльда президенттің маалымат қызматының жетекчisi Дайыр Орынбеков социалдық тармақтағы барақчасында тастықтап жазды. Президент Садыр Жапаровтың туғаны Улан Жапаровтың қамаққа алынғаны туралы маалымат бойынша 32 жаштағы Улан Жапаров Рахымжан Жапаровтың баласы, президенттің туғаны екені анық. Ал ишкерлер менен бажычылар аралашқан мыйзамсыз иште тиешеси болгон деп шектелип Ички иштер министрлиги тарабынан кармалып камакка алынган. Тактап кетейин, президент Садыр Жапаров кимдеги мыйзам бузса жакындары экенине карабай мыйзам алдында жазалана турганын эскерткен. Эч кимди аяп коргоп же калкалабайт. Ошондой эле президенттин анын жакындарынын жогорку кызматтагы жетекчилердин атын жеке кызыкчылыктарына пайдаланган дагы катаал чаралар колдонуларын эскертебиз деген Орынбеков. Ички иштер министрлиги коррупция беренеси менен козголгон кылмыш ишинин негизинде Улан Жапаров аттуу жаран кармалганын тастыкташкан. Алар билдиргендей, учурда тергөө уланууда. Эске салсак, президент Садыр Жапаровдун туганы Улан Жапаров кармалганын кече 6 июльда 24 KG укук коргоо органдарындагы булактарга таянып жазып чыккан. Кече 6 июлда Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңештин депутаттары Фархат Исмаилов Ата журт Кыргызстан фракциясы менен Фарходбек Алимжановдун Альянс фракциясы жогорку билими тууралуу дипломунун аныктыгы боюнча маселени карашты. Билим берүү жана илим министрлигинин комиссиясынын өкүлдөрү УКМКдан алынган маалыматты текшерүүнүн жүрүшүндө жогорку билими тууралуу диплом Фарходбек Алимжановго ченемдик укуктук актыларды одоно бузуу менен берилгени аныкталганын белгилешти. Маалымдалгандай, ал 2012 жана 2015 жылдары экзамендерди кайра тапшыра алган эмес. Анын ошол учурда чет өлкөдө болгону УКМКнын чыгара кызматынын маалыматы менен тастыкталган. Фархат Исмаилов да билим берүү жана илим министрлигинин комиссиясынын маалыматы боюнча өзү көрсөткөн жылдары Кыргыз улуттук университетинин студенттеринин тизмесинде жок болгон. Анын бухгалтердик эсеп жана аудит адистиги боюнча диплому кийинчерээк юридика илимдеринин магистр даражасында да жараксыз деп табылган. Борбордук шайлоо комиссиясы аталган эл өкүлдөрүн жогорку кеңештин депутаты катары каттоону жокко чыгарышты. Белгилей кетсек, өткөн жылдын апрель айында УКМК бул депутаттар жасалма диплом алды деп шектелип жатканын билдирген болчу. Орусиянын тышкы иштер министрлиги июнь айынын башында Финляндиянын 9 дипломантын Орусиядан чыгаруу чараларын жарыялады. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министрлигинин сайтында жарыяланган билдирүүдө айтылат. Маалым болгондой, ушул жылдын июнь айында Финляндиянын Орусиядагы элчилигинин жана Финляндиянын Санкт-Петербургдагы башкы консулдугунун 9 кызматкерин өлкөдөн чыгаруу эскертилген. Мындан тышкары, Орусия 1 октябрдан тарта Финляндиянын Санкт-Петербургдагы башкы консулдугу жабыларын билдирди. Финляндиянын элчиси Анти Хелантерюну тышкы иштер министрлигине чакырышып, Фин бийлигинин Орусияга каршы конфронтациялык саясат жүргүзүүсүнө байланыштуу нааразычылыгын билдиришкен. Учурда талкууланып жаткан Финляндиянын АТОго кирүү параметрлери Орусиянын коопсуздугуна коркунуч жаратат деп айтылат маалыматта. Америкалык Мета компаниясы The Rights аттуу жаңы социалдык түйүндү ишке киргизди. Ал колдонуучулар 5 июлдан баштап колдонуп башташты. Бир сутка ичинде эле жаңы социалдык түйүнгө катталгандардын саны 30 миллиондон ашкан. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Белгилүү болгондой, The Rights түйүнүндө 500 символдон ашпаган билдирүүлөрдү жазып, 5 мүнөткө чейинки видеолорду чыгарууга болот. Мындан сырткары, ар бир адам өз профилине башка адамдардын посттурун жайгаштырып, жооп берип, лайк басып бөлүшсө да болот. The Rights түйүнүнө кирүү үчүн Instagram аккаунт талап кылынат. Ошол эле маалда жаңы соц түйүнгө The Rights тиркемесин колдонуп жаткан Instagram профилдердин катталуучулары сакталып калат. Учурда бул тиркемени Play Market жана App Store платформаларынан дүйнөнүн жүздөгөн өлкөлөрүндө жүктөп алууга болот. The Rights жаңы социалдык тармагына жазылгандардын саны ишке киргенден бери бир күнгө жетпеген убакытта 30 миллионго жетти. Туркияда жарандын көп кабаттуу имаратка таш ыргытуусунан кийин имарат кулап калды. Бул тууралуу аталган өлкөнүн жергиликтүү басылмалары жазышкан. Маалыматка караганда, окуя 5 июлда Малатиядагы Аккент районунда болгон. Анда белгисиз жаран Кахраман-Мараш аймагындагы жер титирөөдөн жабыркаган 7 кабаттуу имаратка таш ыргыткан. Андан соң имарат урап калган. Ал эми окуяга күбө болгондор видеого тартып интернетке таркатып жиберишкен. Кече 6 июлда Кыргызстандын коргоо министри Бактыбек Бекболотов Азербайжанга иш сапары менен барды. Бул тууралуу аталган министрликтин маалымат кызматынан кабарлашты. Маалымдалгандай, иш сапардын алкагында министр Шахид аллеясында гүл чамбар койду. Андан соң эки өлкөнүн коргоо
ведомстволорунун башчыларынын расмий жолугушуусу болуп өттү. Жолугушуунун жүрүшүндө Азербайжандын коргоо министри Закир Гасанов менен бетме-бет сүйлөшүү, ошондой эле делегациялардын кең форматта жолугушуусу болуп, келечектеги аскердик жана аскердик техникалык кызматташуунун өнүгүүсүнүн актуалдуу маселелери талкууланды. Мындан тышкары иш сапардын алкагында Азербайжандын премьер-министринин биринчи орун басары Якуб Эюбов жана коргоо өндүрүшүнүн министри Мадат Кулиев менен жолугушуу пландаштырылган. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жекирди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз стаканса чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.